Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудай таалам жума күнүңүздөрдү куттуу кылсын. Бүгүнкү кылган бардык дуа тилектерибизди Кудай таалам өз даркөйүндө кабыл кылсын дейли дагы. Бүгүн биз сиздер менен улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсүндө чөйрөнүн таасири туурасында кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябыздын ардактуу коногу Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын ажылык бөлүмүнүн атчысы устазыбыз Абдазиз Ажы Туташбаев келип отурат. Кош келипсиз. Кош келдик. Абдазиз ажы, мынакей негизи эле баягы адамга чөйрөнүн таасири кадимкидей баягы турмушта таасирин берет деп коет да. Кандай бир учурдачы. Анан деги эле шариятыбызда чөйрөнүн таасири боюнча эмнелер айтылган, деги эле баягы адам баласын же балдарды тарбиялоодо ата эне, балким достор эмнеге көңүл буруш керек? Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Сөзүмдү чексиз мээримдүү және сарайын болгон Аллах тааланын менен баштагандан кийин, негизи бул чөйрө сиз менен биз жашап жаткан коомчулук ошонун ичиндеги адамга тийгизген таасири боюнча, ошол анын ичинде балдарды тарбиялоо болгон таасири өтө маанилүү нерсе. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи өзүнүн бир хадисинде bir адамдын абалы жөнүндө пайгамбарыбыз баяндап ушундай дейт да. Бир адам ушунчалык көп күнөө кылгандыгы, ал ошол күнөө кылып кала берсе 99 адамды өлтүргөн деп баяндап келет да. Анан ал адамды аягында тооба кылсам, кантип тооба кылам, мен Аллах тообамды кабыл кылабы деп бир адамга келип кайрылат. Ошондо ал адам сен ушунча күнөө кылган болсоң, сен Аллах кечирмек беле деп анын үмүтүн үзгөндө, анда сен 100-нчү болду анда өлтүрүп салгандыгы адамдын бир абалын эскерет. Бул өткөн коомдогу болгон абалды пайгамбарыбыз айтып берет да. Анан ошондо ал дагы бир адамга жолукканда, ал адам баягы туура динди туура түшүнгөн, динди туура багытын адамдарга баяндаган адам болгондуктан ал айтат, Алланын рахматы кенен, сен ушунча кетирген кемчилдигиң болсо дагы бирок Аллах кечирет деп, бирок ушул чөйрөнү, ошол коомду ошол жерди таштап башка жака көч деп буйруйт. Андан кийин ал жолдо баратканда, ал каза болуп, анан кийин анын периштелер анын ошол тооба кылгандагы кадамы менен, ошол айылын таштап чыккан кадам менен башка бир жакшы бир чөйрөгө, башка бир коомго кошулуу жагы көп эсептеп, кийин Аллах анын бир ошол жакшылыкка таштаган кадамдары көптүгүнөн күнөөсү кечирилгендиги жөнүндө бир хадисти баяндап берет да. Бул негизи узун хадис пайгамбарыбыз. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи өзүнүн жашоосу, балким ал мурунку бизге чейинки өткөн коомдордун, бизге чейинки өткөн пайгамбарлардын балким шариятында болгон десе, биздин пайгамбарыбыздын өзүнүн жашоосундагы далили пайгамбарыбыз Меккеден Мединага хижрат кылып көчүүсү. Пайгамбарыбыз ошол чөйрөнүн таасири адамга болсун, ыйманына, динине, тарбияга болсун таасиринен улам Аллах таала пайгамбарыбызды Меккеден Мединага көчкөнгө Аллах тааланын өзү буйругандыгы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жашоосунда бир эмес 2 жолу мусулмандарды Эфиопияга, Хабашага хижрат кылып буйруп аткандыгынын бардыгы, демек адам баласындагы жашоодо бул жаш балдардын гана, өспүрүмдөрдүн гана жашоосундагы тарбияга таасир эмес, балким чоң адамдын жашоосунда дагы бул түздөн түз байланышы бар, таасир бере турган маселе да. Мына ошондуктан биз ар бирибиз өзүбүздүн айланабызды, өзүбүздүн эң алгач биринчи ар бир коомдун бир пайдуалынын кышы болгон ар бир адам өзүнүн үй бүлөсүнөн баштоо маселеси. Үй бүлө куруудагы, ал үй бүлөнүн ичиндеги тарбияга маани берүү деген маселе турат. Мына ошондуктан дагы Аллах таала Куранда Я аyyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara деген, Аллага ыйман келтиргендер, эң алгач өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отунан куткаргыла деп айтканда. Демек ар бир мусулман адам өзүнүн алгач өзүнүн аманчылыгын, өзүнүн тарбиясын, өзүнүн ыйманын көңүл буруп, ага бая кыргыздын макалындагыдай эле казанга жолосоң көзү жугат деп айтылып аткан бир там айтылган макал лакаптарыбыз дагы ушул нерсени аңдап түшүндүрүп турат да. Демек адам баласы таасир, сөзсүз таасир берет чөйрө. Ошондуктан адам эң алгач өзүнүн дагы чөйрөсүн оңдоп түздөө менен, демек адам башкаларга дагы таасир бере турган ордо турат. Мисалы, үйдө бала
тарбияны чөйрөдөн алдын эң алгач ала турган тарбиясы бул үйдөгү ата энеден көрүп аткан тарбиясы, ата эненин бири бирине кылып аткан мамилесинен алып аткан тарбия, ата эненин башка жакындарына, туугандарына, коңшуларына, досторуна кылып аткан мамиленин бардыгы демек биз балдарга берип аткан тарбиябыз, таасирибиз болуп эсептелет да. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде айткандай эле куллу маулудун юладу алал фитра деп айтат. Пайгамбар dedi, ар бир төрөлгөн жаңы нерсе, ар бир жан Аллах Таала жараткан таза табиятта төрөлөт деген. Бирок аны андан кийин аны абаваху юахидана ау юнасирна ау юмаджисани деген. Анын андан кийинки ата энеси аны же юдизмге, же насрани христиан динине, же башка динсиздик бир башка нерсеге тарбиялап коюш коркунучу бар деп атат. Демек эң алгач ошол чөйрөнүн, коомдун таасири дегенде бул эң алгач биринчи үй бүлөдөн баштала турган негизги маселеге токтолгум келет. Ошондуктан ар бирибиз кол астыбыздагы балдарды үйдөн туура тарбия берип башташ керек деген маселе. Мисалы пайгамбарыбыз жаш балдарга пайгамбар болгондугуна карабастан жанына келген жаш баланы дароо тарбиялык маанисине көңүл бурган, кармап калган. Мисалы пайгамбарыбыз тамак жейин дегенде кичинекей бала алдына келип тамак жейин деп баштаганда пайгамбарыбыз ага тарбия берет. Пайгамбарыбыздын осуяты эмне дейт? Биринчи айтат пайгамбарыбыз саммилла дейт. Биринчи бисмилла деп башта дейт. Андан кийин кул бияминик дейт, оң колуң менен же деген. Кул миммаялик, андан алдыңдан же деп пайгамбар саллаллаху алейхи ошол тамак жөө үстүндө дагы пайгамбардан пайгамбарлык кылып балага ошол тамак жөө адебин, тарбияны сиңдирип өткөн. Жаш бала болсо дагы. Пайгамбар ошол эле учурда дагы башка бир сахабанын риваят кылган хадисте пайгамбарыбызга учкашып баратканда дейт, я гулам деп пайгамбарыбыз айтылат. Гулам бул кичинекей жаш бала, бирок толук акыл эси өтө чоң толуп элек, бирок сөздү түшүнүп калган балага пайгамбардын берип аткан тарбиясы ушундай деп айтат пайгамбарыбыз. Я гулам, мен сага бир жакшы сөз үйрөтөйүнбү дейт да пайгамбарыбыз. Ошол кезде үйрөтүң я Расулуллах десе эмне дейт? Ихфазиллаха яхфазук дейт. Кайсыл жерде болсо сен Аллах Тааланын жатка туткун, Аллахындай эместек, Аллах сени эстеп турат деп айткан. Көрдүңүзбү? Бул азыркы учурда бул жаш балдарга эмес, балким чоң адамдарга дагы керек болуп аткан осуят. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда жаш баланын эң керектүү нерсе менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сугарып калган. Негизи эле жанагы бүгүн коомчулукта болуп аткан кээ бир көз караштар, терс көз караштар болуп калат атпайбы, терс окуялар болуп калып атат да. Мисалы аял затына болгон зулумдук болуп калат күйөө тарабынан, же болбосо жанагы балдардын мектептерде болуп аткан бири-бирине болгон рекетчилиги же башкасы. Ошого ушундай окуяларды болтурбош үчүн биз айтып атпайбызбы, чөйрөнүн таасири дагы кандайдыр бир деңгээлде буга өзүнүн кандайдыр бир салымын кошуп атат депчи. Эми ата эне ошол баласына мектептен келгенден кийин баягы жүктүн баарын эле мугалимге же баягы бирөөнү артып койбой, ошол ата эне дагы өзүнүн жоопкерчилигин алып, анын чөйрөсүн сурап, сен ким менен дос болуп атасың, ал баягы кандай тарбия алып атат, анын ата энеси ким, ушулар жөнүндө дагы ата эне билип сурап туруш керекпи? Бул негизи адатта, шариятыбызда ушундай эреже барбы, каралганбы? Баягы сенин досуң ким, ал ата энеси кандай үй бүлөдө, балким дин менен жашайбы дегендейчи. Негизи баягы сиз туура суроо бергендердиңиз. Чындыгында биз баягы азыркы учурда коомчулук ичиндеги кайсы бир деңгээлде бир кайчылаш пикир же туура эмес түшүнүк деп айтабызбы? Азыркы учурда тарбияны кээде ошол мектептерден же садиктен башка жерден тарбияны күткөн ата энелер бар да. Бул туура эмес түшүнүк. Себеби дегенде ал ошол бала бакчада болсун же мектепте болсун, ал жер тарбия берүүгө эмес, балким таалим берүүгө, үйрөтүүгө, окуганды, жазганды үйрөткөнгө гана багытталган нерсе болуп эсептелет да. Ал эми чыныгы тарбияны буга чейин айткандай эле ата эне берет. Ата энеден гана алат. Ата эне гана таасирлүү берет, ата эне гана сиңдире алат да. Мына ошондуктан албетте сиз айткандай эле ата эне себеби дегенде буга чейинки өзүнүн басып өткөн жашоодогу турмушунан алынган, тажрыйбасынан алынган нерсени карап отуруп, бала кандай жүрүм турумда өсүп атат, кимдер менен жүрүп атат, ал сыртка чыкканда кандай терс таасирлерди алып атат, ал сөзсүз түрдө көзөмөлдөнү керек. Бул биринчиси. Экинчиси болсо азыркы учурда эң коркунучтуу, кооптуу болгон ар бирибиздин балким көчөгө чыгып эле эмес, сыртка эмес, балким ар бирибиздин үйүбүздө, койнубузда жатып, ар биринин колундагы уюлдук телефон аркылуу балдарыбыз башка бир чөйрөгө, башка бир ааламда жүрөт.
болгону биздин азыркы учурда үйүбүздө балдардын денеси эле басып жүргөн сыяктуу. Алардын аң сезими, ойлонуусу, ою такыр башка бир аламда жашап атат алар. Ортодо мен менен балдарым чогуу жашап атат деген менен чоң бир ажырымдын, чоң бир аралыкта жашап аткандыгын кээ бир байкабай калган ата-энелер үй бүлө болуп атат. Балким ар бирибиздин үйүбүздө эле көйгөй болуп баратат бул. Мына ошондуктан эң алгач бул нерседе чөйрө дегенде биз сырткы гана түшүнүктүү эмес, ошол балага таасир берип аткан нерсенин бардыгы. Бул өтө чоң бир нерсе. Мына ошондуктан эң алгач биз өзүбүз үлгү, өзүбүз бардыгын өрнөк болуш үчүн ошол уюлдук телефон аркылуу да көзөмөлдөө жогун карап, андан тышкары ар бир баланын ар бир кылып аткан нерсесин көзөмөлгө алуу бул ар бир адамдын жоопкерчилиги, милдети, ар бир ата-эненин, ар бир ошол жоопкерчиликтүү адамдын. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн осуят берекелүү хадисинде эмне дейт? Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятиhi. Силердин ар бириңер жооптуусуңар, кол астыңардагы нерселерден Аллахтын алдында эртең сураласыңар деп айтты. Демек, ата-эне сөзсүз балдарынан, эркек өзүнүн үй бүлөсүнөн, ошондой эле жогорулаган сайын кол астында канча жооптуу адамдар болсо, ошол жоопкерчиликтүү адамдар жетекчилик жооп берет кол астында. Бул ушундай нерсе деп түшүнүү керек. Тескерисинче биз качан гана чөйрө таасир берет, ошондуктан чөйрөдөн кутулуу керек деген мааниде эмес, балким биз чөйрөгө таасир берип коюшубуз мүмкүн. Биз ушундай түшүнүк менен жашаш керек. Качан адам баягы ошол көчөдөн терс таасир берип деп сактанып каршысында, балким мен өзүм жакшы тарбиялайда болоюн, жакшы адеп ахлакта болоюн, жакшы жүрөйүн, балдарым жакшы тарбия берсин, башкаларга дагы ошол таасир берсин деген ишеним менен баланы да ошол нерсеге сиңдирүү керек. Абдан сонун түшүнүк болду. Анан жанагы жогоруда да айттыңыз да, баягы үй бүлөнүн ата-эненин бала болгон таасири боюнчачы биз баягы өзүбүз кичинерээк чакта уй кайтарып, кой кайтарып жүргөн мезгилдерде айылда биздин аталар ошол мындай өтүп баратып, анан жана чоң таштарды жолдон чыгарып коймой жайбарды, бул жерге бир техника келип же бир машина келип урунуп баягы жабыркап калбасын, же болбосо мал сал чалынып, же болбосо кишиге зыян бербесин депчи. Андан кийин баягы кээ бирде көрүп калат элек өзүбүз дагычы, бирөөлөр бар жерлерин сугарып аткан болсо, ошо кулактарын байлашып, бул жерге могу сууга ашыкча ысырап болуп кетип атат, андан көрө могул жер кургап бараттыр деп ошол кулактарды байлап, анан баягы кээде көрүп калабыз. Анан азыр эми Бишкекте, Борбордо баардык жерде тыгын болуп атпайбы, жол тыгынычы. Анан кээде шашылыш түрдө машиналар бул жака берип, баягы оң жака мен кирип кетейин дегенде жол бошотуп берип, ушундай бир кайрымдуу бир ушундай бир багыттарды көрүп калабыз да кээдечи. Булардын баары демек алардын өздөрүнүн ата-энесинен алган тарбияны бүгүн коомчулукка берип аткан таасир деп түшүнсөк болот да. Албетте, ошондой эле нерсе болуп калат. Анан дагы бир аябай бир зарыл кошумчалап кете турган нерсе, азыркы учурда бизде адамдарда кайсы бир деңгээлде балким ишенимди үйрөндүк адамдар. Кайсы бир деңгээлде жакшы сүйлөгөндү да үйрөнүп баратабыз. Сүйлөгөнүбүз кооз, чырайлуу болуп, бирок мамилеге келгенде, амалга келгенде өтө бир чоң боштук, кемчилдиктер байкалып атат. Мунун бардыгы эмнеден десе, шариятыбыздагы эң биринчи алгач ишеним, андан кийин бул муамалат, адеп ахлак, адам арал мамилеси турса, андан кийин үчүнчү диндин 3/4 бөлүгү болгон бул 3-чү бөлүгү адеп ахлак. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзү хадисинде баяндап өткөндөй эле, буисум ли утамма кармал ахлак деп айткан. Мен ошол адеп ахлакты толтуруу үчүн, толуктоо үчүн, ошонун туу чокусуна жеткизүү үчүн жиберилген пайгамбармын деп айткан. Динибиздин 3/4 бөлүгү. Тагыраак айтканда, ишеним бул адамдын ички нерсесине байланыштуу, ал эми муамалат, мамиле болсо адамдын сырткы келбетине байланыштуу маселе болсо, ошол экөөнү байланыштырып, бириктирип турган баалуулук бул адеп ахлак болуп эсептелет. Демек биз азыркы учурда адамдардын ошол жан дүйнөсү адеп ахлакка суусап тургандыгы, балким ошонун жетишсиздигинен төмөн түшүп кетип аткан деңгээлдер болуп барат. Ошондуктан пайгамбарыбыздын пайгамбар жиберилген негизги миссияларынын бири бул ошол адеп ахлакты толтуруу, толуктоо, ошол нерсеге жеткизүү болгондон кийин биз дагы азыркы учурда ар бирибиз эң алгач өзүбүздөн баштап, андан кийин балдарыбызга, коомго ошол адеп ахлагыбызды оңдоо, деңгээлибизди бийиктетүү, ошол эле өзүбүздүн үрп адатыбызды, каада салтыбыз менен жашаганга. Биздин үрп адат, каада салтыбыз бардыгы баягы биздин үрп каада салтыбыз динге түп келген,
үрп адат каада салттарыбыз коштоп келген тарыхты ушу кылымдар бою тарыхта. Мына ошондуктан ошол нерселерди бекем кармануу менен деле биз динди жеткизе алабыз. Биз кайрадан өзүбүздүн динибизди, өзүбүздүн улутубузду, мамлекетти сактап калууга өтө чоң бир өлгө түзө турган нерсе да. Мына ошондуктан биз азыркы учурда ар бир адам ушул пайгамбарыбыздын бир осуяты эмне дейт? Мэллам ярхам кабирана валам юқир сагирана деген да. Дин бул адилеттүүлүк. Бизде коомдо кайсы бир деңгээлде чоңдор кичинелерден урмат эле үмүт кылып калса, кээде кичинелер чоңдордон өзүнө бир ызат күтөгөн заман болуп калган жок. Пайгамбарыбыз хадисте эмне деп атат? Ким улууну урматтабаса деп эле токтоп калган жок, бирок кичүүнү дагы ызаттабаса деген. Демек, бул жашоодогу коомдун ичиндеги чөйрөдөгү адилеттүүлүк бул сөзсүз түрдө улуу моунга, улууларга урмат менен кичүүлөргө дагы ызат керек. Улууларды урматтап, алардын кадырын, баркын ордуна коюп, алардын тажрыйбасын топтоп жыйнап ала турган болсок, ал эми кичине моунга, мурунку моун, алдыңкы жогорку моун өрнөк көрсөтө турган, тарбия көрсөтө турган, ошого татыктуу өздөрү өзүбүздү ошого көрсөтүп ала турган бир из калтырып кете турган нерсе шариятыбыздын эң негизги талаптардан бири. Ушундай бир суроо бергим келип калып атат. Негизинен эле баягы сиз айткандай үй бүлөдөн жакшы тарбия алып чыккан, тарбияланган бала коомчулукка өзүнүн таасирин берип атпайбы? Жүрүм турумда, адеп акылаагындачы. Анан бүгүнкү коомдо ата-эне балдарына жанагы уюлдук телефондон алыстатып кандай кеп кеңештерин айтыш керек? Китеп окуп, багы жүрүм турумда же болсо ошол нерсенин баарын тең ата-эне өзүнүн адеп акылагы менен балдарга үлгү болуш керекпи? Же кандайдыр бир осуятты берип, айтып, балким жанагындай курстарга алып барып, кандай кылып тарбия бериш керек? Эгер багы идеалдуу коом түзөбүз десекчи, бүгүнкү күндө жанагындай зордук зомбулукту, жанагындай багы зөөкүрлүктү азайтуу үчүнчү? Эми байкыл эң алгач биз буга чейин азыр айтып баса белгилеп айткандай эле ар бир ата-эне эң алгач балдарына үлгү болуу керек. Мисалы бизде балдарыбыз телефон кармаган абалда бул iPhone, жаңы iPhone алды, акыркы үлгүдөгү iPhone алды, бул мындай бир уюлдук телефонду колдонуп атат деген гана элес менен эсте калбастан, үйдө бир жаңылык болсо, бир таң калыштуу нерсе болсо, ал ошондой бир уюлдук телефонго гана бир байланып, техникага гана байланып калгандай бир нерселер калып атпайбы балдардын эсиндечи. Бирок биз тилекке каршы ал нерселердин ордунда балдарыбыз бизде намаз менен элесинде калышыбыз керек. Намаз окуп атканды балдар бизде түнү туруп, элдин баардыгы окутуп атканда туруп ата-энесинин же атасынын же апасынын дуа кылып, ыйлап балдарына кылып аткан, дуа кылып атканын укса балдар, ошол нерсе анын жүрөгүндөгү, ичиндеги болуп аткан баягы ажырымды бириктирип, аны өзүнө тарта турган, жакындата турган нерсе болуп калмак да. Ошон үчүн биз үйдө балдарыбыз бизде намаз окуган абалда, китеп окуп аткан абалда балдарыбыз биз деле китеп өзү телефонду чукуп отурган балаңды китеп оку десең, өзүң уюлдук телефондон башыңды көтөрбөй анан балдарыңды ибадат кыл же Куран оку деп башка деп кантип тарбия беребиз? Ал эч качан дал келбеген нерсе. Анын таасири да болбойт. Мына ошондуктан ар бирибиз эң алгач өзүбүз мүмкүн болушунча жакшы жагыбыз менен балдарга сиңдирип, тарбия ошол нерселер менен эсинде калып, ал кийин коомдо ошол нерсенин үлгүсүн көрсөтө алыш керек. Экинчи нерсе ошол чөйрөдөгү болуп аткан терс көрүнүштөрдү үйдө дагы үй бүлө аны анализдеп, балдар менен кээде ой пикир калчап, акыл жүргүзүп, турмушта азыркы учурда интернет тармактарда кээ бир болуп аткан терс көрүнүштөрдү бунун туура эмес экендигин балдарга үйдө дагы талкуу керек. Анын талкуу туура эмес кылып аткандыгын өзүбүз гана көрүп коюп, анан ал деле көрүп коюп, бирок ага бир реакция берилбесе, бир үйдө ошол нерсе туура эмес экендигин же туура нерсенин бул туура экендиги жөнүндө маалымат берилбесе балдарга, эң алгач баягы тарбиянын булагы, бул башаты албетте бул үй бүлө, ата-эне болгондуктан ар бир нерседе коомду тагыраак айтканда балдарыбыз, коом ушунчалык менен тездик менен өсүп бараткан ушул заманда биз балдарыбыздын аң сезимин, жүрүм турумун, жан дүйнөсүн коомдон артта калтырып койбошубуз керек. Алар баардык коомдо болуп аткан нерсени өзүнө камтып, сиңип, ошол коомго киргенде тескерисинче коомго таасир бере турган күчтүү муунду тарбиялап калтыруу деген ар бирибиздин ошондой алда койгон максатыбыз бийик болуш керек. Демек, бул нерселердин баардыгы тең үй бүлөдөн көз каранды, ата-энеден көз каранды. Сиз айткандай баягы мен дагы ошо эсиме келип кетти. Ошо бир үйгө барып калсам, ошол үйдүн ээси айтып калды, мынакей могул менин атамдын калпагы эле, ушуну эч качан башынан түшүрбөй жүрчү эле деп багы эстеп айткан жайы бар да. Демек ал киши ушул ата-энеси, атасы дайыма башынан ак калпагын түшүрбөй кийип жүргөндүгү үчүн аны эсте калып калган экен да. Демек
бардык нерсени өзүбүздөн Албетте. кылышыбыз керек экен. Убакыт бөлүп эфирге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү алган насааттардан биз элибизге дагы пайдалуу болду деп ойлойм. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз сиздер менен биргеликте чөйрөнүн таасири боюнча азын аулак кеп кылдык. Улуттук биринчи каналда иман сабагы берүүсү көрсөтүүсү назарыңыздарга сунушталды. Аны мен Максат Адабаев алып бардым. Ал эми биздин студиябыздын ардактуу коногу Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын ажылык бөлүмүнүн ачысы устазыбыз Абдулайыз ажы Туташбаев болду. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы Аллах ыраазы болсун иншалла. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө улуттук биринчи каналда аман эсен болуңуздар.